Саламатсыздарбы? Бүгін сіздерге айтып қойчу жақшы бір жаңылығым бар туғандар. Мен ушул 3 жылдың içinde Манас Семетей Сейтек эпосын қолымдан келишинче қара сөзді айтып соңына чыктым туғандар. Анын барысы Шайырбек Абдрахман YouTube каналына кирсеңиздер, мына ошол жерде турат. Чет жерде жашаган бир туугандарыбызга да айтам. Балдарыңыздарга эгерде Манас Семетей Сейтек эпостарын угусуңуздар келсе, балдарыңыздардын көкүрөгү бош калсын дебесеңиздер, Шайырбек Абдрахман YouTube каналында дагы кайталап айтам. Манас эпосы, Семетей эпосы, Сейтек эпосы толук кара сөздө колдон келишинче айтылып киргизилди. Ошо жакта турат, жайгаштырылды туугандар. Эми Манас эпосын Сагынбай Орозбак атабыздын варианты боюнча кара сөздү айттым. Семетей эпосын Саякбай Каралаев атабыздын вариантында. Ал эми Сейтек эпосын 1958 жылы чыккан жалпы бир топ манасчылардын варианттарынын топтомунда ушундай бир мыкты китеп чыккан. Мына ошол китептин негизинде айтып бердим туугандар. Ак үйдүн астынан өтүп баратам. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин Манасты жайылтуу жана жалпыга таанытуу деген жарлыгын жөнөкөй жаран катары аткардым десем болот туугандар. Манасты колундан келишинче кара сөздө айтып, YouTube канал ачып, ал жака жайгаштырып, учурда ар бир көрсөтүүнү 50 миң көрүүчү, 50 миңден 5 миң, 10 миңге чейин көрүүчүлөр көрүп жатышат. Мына ушинтип, бул дагы болсо мүмкүн менин вазипам, менин ушул Кыргыз Республикасынын жараны, ушул келечек муунга бир мындай жоопкерчилик алган аталардын бири катары ушул ишимди чын дилимден аткардым десем болот. Эми мындан ары азыр Саякбай Каралаев атабыздын вариантындагы Манасты дагы кара сөзгө айландырып, кара сөз менен айтып берсем деген жакшы ниет, тилегим бар. Көрсөтүүнү баштап койгонбуз. 3 көрсөтүү чыгарылган. Анан башкы сөз айтайын деген дагы бир мыкты ой, мыкты максат бар туугандар. Кенже эпостарды сиздерге айтып берейин деген ниетте жүрөм. Көпчүлүктүн суроо өтүнүчү боюнча Курманбек эпосын жакында айтып баштайм. Сиздерден өтүнүч туугандар, ушул эпостарды айтууда, ушул кенже эпостарды сиздерге айтып берүүдө албетте биз колдоого муктаж болот экенбиз. Техникалык биздин кемчиликтер, көйгөйлөр чыгат, жана башка деген толтура кемчиликтер, муктаждыктар чыгат экен туугандар. Ошондуктан кимдин ушул көрсөтүүлөргө колдоо көрсөтөм деген ниети болсо 0555 76 00 55. Мына ушул эм банкыбыз туугандар. 0555 76 00 55. Сиздердин колдооңуздар, сиздердин көмөгүңүздөр текке кетпейт туугандар. Биздин келечек муун көкүрөгү бош калбасын. Манасын билсин, Семетейин билсин, Сейтегин билсин, Курманбекти билсин, Жанышбаевди билсин, Эртабылдыны билсин, Жаңыл Мырзаны билсин. Туугандар, биздин келечек муундун көкүрөгүн бош калтыра турган болсок, ал боштукту башка бир маданият, башка бир маалыматтар ээлеп калат. 50 жылда эл жаңы дейт туугандар. Башка бир маданият ал көкүрөгүндөгү боштукту, башка бир адабияттар, башка маалыматтар ал көкүрөгүндөгү боштукту ээлеп калса, биз келечек муунубузду жогото алабыз туугандар. Мына ушул негизги алдыбызга койгон максатыбыз болуш керек. Ата бабадан бери келе жаткан
жакшылыктарыбызды жайратып албашыбыз керек. Өлкөбүз өнүгө берсин, жакшылыктарыбыз көбөйө берсин. Бар болуңуздар.